Кыргызстанда агрардык саясатты жакшы жолго коюп, дыйкан фермерлер өстүргөн өндүргөндөрүнөн мыкты киреше пайда табуу үчүн эң негизгиси эмнелерге көңүл буруу зарыл жана канткенде жакшы натыйжа болот деп бул багытта биз атайын илимпоздордун дагы пикирин сунушун угуп көрөлү дедик. Быйыл 2024 жылы ушул агрардык саясатты Кыргызстанда жакшыртыш үчүн дыйкан фермерлердин эккен эгиндери деги эле айыл чарба багытында иштеген жарандарыбыздын алдыга чыгып жакшы ийгиликтерге жакшы натыйжалар бериш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек жана кайсы маселелерди эң биринчи маанилүү деп ойлойсуз? Ооба, эң эле биринчиси эми биздин айыл чарбабыз негизги фундаменти бул топурак болот да. Ошол топуракта, мисалы үчүн 1.200.000 гектар жерибиз болсо, ошол айдоо жерлердин кандай топуракта жайгашкандыгын, алардын мелиоративдик абалы кандай абалда экенин, гумустун камтылышы, негизги азык заттар, азот, фосфор, калий кандай камтылган экендигин, алар эрозияга учураганбы, учураган эмеспи, бул фундаменти да. Экинчи, ошону менен эле тең чамал мааниси боюнча бирдей бул өстүрөм деген өсүмдүктөрдүн үрөнчүлүгү, ал өсүмдүктөрдүн мыкты сорттору болуш керек да. Анан ушул эки фактор жакшы абалда болсо, технология болсо мурда эле иштеп чыккан. Совет мезгилинде эле ар бир областка система земледелия деген иштетилип чыгылып, ар бир областтын өзүнүн негизги өсүмдүктөрүн мындай тандаш керек, астын өсүмдүк мындай болуш керек, жер семиртиши мындай болуш керек, жерди айдоо мындай болуш керек, бул убакта себилиш керек деп негизги технологияда ичагыла иштетип чыгарылып койгон. Башка сөз, жаңы өсүмдүктөр пайда болсо, мисалы үчүн жанакы мынакей могу биздин кыска бийик эмес сорго тууралуу карликовая сорго деп коет орустар, же болбосо шафран жөнүндө кеп болуп атса, анан жаңы Европадан келген мөмө жемиш өсүмдүктөрүнүн жаңы сорттору келип атса, аларга албетте изилдөө жүргүзүп, алардын агротехникасын иштеп табыш керек да. Анан эми технологиялар, эми кээ бир өсүмдүктөрдө технология кичине өзгөрүлдү. Мисалы үчүн кант кызылчасы Советтер Союзунун убагында 1 гектарга 8 килограмм себип жүрүшсө, азыр 4 килограмм, кээ бир мыкты сорттордун жакшы иштетилген үрөндөрү 2 килограмм менен себилип калышты фермерлерчи. Мыкты сеялка менен сепкенде. Ошо өзгөрүүдө кээ бир жаңылыктар. Анан кээ бир фермерлер, мисалы үчүн кошумча азыктандыруу үчүн дрондорду колдонуп атат. Анан ал дронду кантип колдонуу керек? Анан канча 1 гектарга канча жана кошумча азыктандырууга кайсы зат кетиш керек, канча кетиш керек деп кошумча илим бериш керек фермерлерге. Агрочарба программасында сиздерге Кыргызстанда агрардык саясатты алдыга жылдырыш үчүн агрардык саясаттын негизги багыттары кайсылар жана ошондой эле агрардык маселелерди чечүү үчүн дыйкан менен фермерлерге жакындан кантип жардам бериш керек, реалдуу кайсы багыттарга көңүл бурганда чындап жакындан жардам болоруна ынандык. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева болдум. Саламатта болуңуздар.